БК Медиа каналынан пайдалуу кеңештер. Адам баласынын жан дүйнөсүнө жаз тартуулай ала турган касиеттүү нерсе бул музыка. Музыка адамга оң таасирин тийгизип, ички сезимге кубаныч алып келет. Өтө жагымдуу обон артериялык кан басымын калыбына келтирип, дем алуунун жыштыгы менен пульсун оңдоп, эмгекке жөндөмдүүлүктү күчөтөт. Адам стресске кабылганда мээнин кан тамыры бат-баттан кагып, баш чыңалып чыгат. Ал эми мээнин кан тамырлары канчалык жай какса, биз өзүбүздү жакшы сезебиз. Изилдөөлөргө таянсак, мүнөтүнө ыргагы 60 ирет каккан музыка мээнин иштешин жайлатат. Андыктан стресске жай ыргактагы музыканы угуу жакшы. Бирок өтө узакка же катуу чыккан музыка адамга терс таасирин тийгизиши да мүмкүн. Катуу чыккан музыканын чуусу адамдын нерв системасына кулак кабыл алуусу аркылуу эрте жетет. Мындай жагдайда айрыкча нерви начарлар жана жүрөк оорулар чыдай алышпайт. Улуттук музыка жинденүүнү басат. Туура дем алуу ден соолуктун негизи. Мүнөтүнө биз 20-25 жолу дем чыгарабыз. Кокус бир нерседен улам толкундансак, дем алуу, дем чыгаруу батыраак жүрө баштайт. Биз эмоциябызды кармай албай, өзүбүздү албут алып жүрөбүз. Ал эми терең дем алуу организмге жагымдуу таасир тийгизет. Терең дем алууну шарттоо үчүн улуттук музыканы угуу кажет. Жинденген адамдын өпкөсүнүн иштеши да жөнгө салынат. Музыка жүрөккө жана артериялык кан тамырга таасир берет. Эгер шаттангыңыз келсе, батыргактуу музыканы угуңуз. Ал эми эс алып, өпкөңүздү баскыңыз келсе, жай ыргактагы музыканы угуңуз. Жактырган музыканы угуу менен кандагы лимфоциттерди көбөйтө аласыз. Бул деген организмдин оору менен күрөшүшү жеңилдейт деген сөз. Чарчаган маалда жагымдуу музыкаңызды угуп эс алыңыз. Пайдалуу кеңештер, кызыктуу маалыматтар биздин каналда. Каналга катталып, биз менен бирге болуңуздар. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат.